Буларга кызыгы жок окшойт, оны каржы министри менен экөө сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Ошо маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар батинкесин боосун чечет, үстүнө кийимчи башка эч нерсе чечпейт. Өкмөт чечет. Бирок булар Демилге сунуш кылышпайт. Да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет, кетем. Мага эмне керек болду дейт, дыгызым. Эмне керек дейт. Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Бардык ушундай кылып атат. Азыр бардык эле жеп калыш керек да, урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө. Мына азыр паспортту ГРЭС 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтотуп турабыз. Иса Шейшенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Паспортторду. Мына азыр биометрикалык паспортты киргиздим онуч. Кече турайт да Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да буну эч ким. Базада анык киргизип койду. Разовый. Грант артында, транш артында карыз. Элди моюна түшөт. Ушул мамлекеттик майда документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматына, акциздик марка. Латвиядан бастырып атабыз. Жылына 500 миллион сомго бастырабыз. Жылына 10 жылда 5 миллиард сом кетип атпайбы? 10 басмакана куруп койбойсуң Кыргызстанга. Жок, эрк жок. Но жерде айтат да, жана жылына жүгүртүүдөгү акчалар эскиргенден кийин уничтожение болот да, жок кылынат да. Ошого бир Шрёдер деген машина келиптир да. Болгон ошону алыптыр. Типография эмес. Анан 372 тонна акча банкнот. 98-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 372 тонна акча мындай майдаланып туура алып турду. 372 тонна деген 37 КАМАЗ да. Мен ишенбейм ошончо акчанын бардыгын кайчы менен кыркып чыкканына. Майдалап чыкканына. Эми жүгүртүүдөн акча жок болсо 20 сомдук, 50 сомдуктан айрылышы мүмкүн. 5000 сомдукту эч ким айырбайт. Чөнтөнүн түбүндө кырбайт. Кагаз коруп. Ким ишенет? Мына улуттук банктын төрагасы отурат. Өткөндө ушул жерде калп айткан. Казакстандагы улуттук банктын алдындагы улуттук басмаканасы өзүн өзү каржылай албай калып, мындайча айтканда банкрот менен иштеп атат. Биз барып келдик. Өкмөттүн аппараттын орун басары Жылдызбек Исакулов кошуп барып келди. Өз көзү Алы Азимович барып келди. Өз көзүбүз менен көрүп келдик. Жаштык эле иштеп атат, Кыргызстанга тендерди качып атат. Биздин алдыбызда бул барып келди. Булар жылына улуттук акчаны сатып алыш үчүн 127 миллион сом акча бөлүшөт. 127 миллион сом акча ошо акчаны сатып алганга. Африкадан жасатып атабыз да. Өзү жасай албайбызбы? Өлкөнүн камын ойлогон киши бөлкөнүн камын ойлогондордон төмөн туруп атпайбы? Эмнеден бул чыгат? Анткени бизде жылда өкмөт албашат. Өкмөт башы. Bir жарым жылдан өкмөт башы атпайбы? Министрлер дагы Бороновдун башкасын баары 1 жарым жылдан келет. Эч ким кызыкпайт. Рынокты колго алганга. Бизде заказ аябай көп. Мына таможня айтып атпайбы 97 миң сомго депчи. Эми буларды сурасаң берип коет экен да, атаңар уяласың. Служебное удостоверение бланки ведомство наград дейт. Ушул эле дейт да. Мен ушул өкмөттөн ала албай койдум. Бер десең, служебный удостоверениясы менен почетный грамотасын берип коет. Мен айтам, сеники мамлекеттик органбы? Мамлекеттик орган. Сендеги жүгүртүлгөн кагаз документтердин бардыгы мамлекеттик маанидеги документ. Эгер ал жерде Кыргыз өлкөсүнүн герби турбайбы? Значит, он документ калтыржа. А булар бөлүп алган. Документы строго отчетности, анан персональный документ бул дыгызга кирбейт дейт да. Кирет. Мамлекет болгондо мамлекеттин жүгүртүүсүнө документи кантип кирбей калат? Бул дейт документ строго отчетности дейт да, счет фактура. Бул кирбейт дейт. Акцизный маркада кирбейт дейт. Ким айтты кирбейт деп. Кирет жапжашынакай. Анан улуттук басмакана ачуу ниети өкмөттө жок. Иса Шейшенкулович. Жок да. Мына азыр Болсунбек Күмүшбекович айтып кетти. Бул маселе абдан маанилүү, ачышыбыз керек деп. Ким тоскоолдук жаратып атат? Кыргызстанда 250 жеке менчик басмакана бар. 250 жеке менчик басмакана бар. Бүт тендерде отурат. Бүттүгүн өкмөт кармит этет. Анткени билесиздер деми. Мистер 5, мистер 10% каяктан чыккан?
Жашап атат да. Алар да жашап атат. Казакстан улуттук басмакана 96-жылы Назарбаев өз ачты. Мына бизге берип жөр да кыргыздар. Көргүлө, биз ушундай деңгээлге жеттик деди. Биз басып берейик паспортуңарды. ID картыңар мына. Не деген гана нерсе жасап атат. Буну азыр бизде 100 сом сатып. Эли беле сойбой. Бир эле аппараттасаң жасайт муну. Канча деген банктар бар бизде. Внутренний, паспорттарды. 100 сомдо дейт. Кореядан алып келген 70-жылкы документ неме менен инфокомдо бут менен жазып отуруп. Подземка деле жасап атат. Степень зашты эчтеке жок. Мына маселенин баары каякта жатат? Иса Шешенкулович, бул мендеги документтердин баардыгын алып иликтеп экономика анализ кылганда комитеттин чечимин чыгарганбыз. Комитеттин чечиминен кийин өкмөт жооп кылып, ушул мамлекеттик маанидеги документтердин киргизип атат да законду. Закон болбосо ДГЗ деген эмне? Документов государственного значения. Есть еще другой ДГЗ. Департамент госзакупок деген. Один второго седает. Тендерге чыгарылды дейт. Ну что ДГЗ дейт? Ой, киреше чыгашасынан мурунда мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда туруш керек да. Мына Кыргызстандан паспортторун 100 000 паспорт айлыгыча таппай атабыз. Ошол учурда уйгурлар 98 паспорт менен кармалып атат Түркиядан. Вор в законе Самсоня Кыргызстан паспорт менен жүрөт. Аблязов Кыргызстан паспорт менен жүрөт. Эмнеге? Кана 100 000 паспорт? Кайда? 2 900 000 келген, 100 000 паспорт жок болгон. Кылмыш иши козголгон. Муз ордуна козголгон эмес. Бар экен да демек. Мафия. Ушул мамлекеттик мааниде документтерде чоң мафия отурат да. Улуттук валюта жазашканда буларга да кошумча беришет. Жок кылган акчага деп 20 сомдуктардын ордуна 5 000 сомдуктарды беришет. А ким көзөмөлдө отур? Булар 3-4 жылда бир жол комиссия түзөт экен, ана майдалайт экен. Комиссия түзөт экен. Биз билебиз да баягы. Гашиштин ордуна порошок деле өртөп атпайбыз туурабы? Ошондой эле кеп. Ошондой эле кеп да. А бул киши айтып атат, апий майдаш керек деп. Мына маселенин баары каякта жатат? Буларга кызыгы жок окшойт, ону каржы министри менен экөө сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Ошол маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар ботинкесин боосун чечет, үстүнө кийимчи башка эч нерсе чечпейт. Өкмөт чечет. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет, кетем. Мага эмне керек болду дейт ДГЗдын. Эмне керек дейт. Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Баардыгы ушундай кылып атат. Азыр баардыгы эле жеп калыш керек да. Урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө. Мына азыр паспортту ГРЭС 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтоп турабыз. Иса Шешенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Дагы берейин деп атат паспорттарды. Мына азыр биометрикалык паспортты киргиздим онуч. Кече турайт да Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да буну эч ким. Базада анык киргизип койду. Разовый. Грант артында, транштын артында карыз. Элди мойнуна түшөт. Ушул мамлекеттик мааниде документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматына, акциздик марка. Латвиядан бастырып атабыз. Жылына 500 миллион сомго бастырабыз. Жылына 10 жылда 5 миллиард сом кетип атпайбы? Ой, 10 басмакана куруп койбойсуң Кыргызстанга. Жок, эрк жок. Рахмат, Болсунбек Күчбекович, мен сиз менен ушул маселе жөнүндө Жылдызбек Сакуловдо көп сүйлөштүк. Ушул азыр мен суранам, бүгүнкү күндө жанагы 350 мамлекеттик мааниде документтер бул өтө секретный эмес. Кайсы басмаканада, канча нускада, канча сомдон басып атат. Эгер ошол акчалардын көлөмүн алып чыгып эле, теной бизнесте экономика жатат. Алып чыгып эле, анан барып келдиңиз. Швейцарияга барып келдик. Бүт дүйнө ошол Гознактагы, Россиядагы, кошуна Казакстандагы, Тажикстандагы, Монголиядан артта калып калдык, таң көрү. Эчтекебиз жок да. Айттым го, төрөлгөндөр менен өлгөндөргө документ беребиз деп. Тирүү адамдарга бүт башкалар берет. Рахмат. Бүгүн премьер-министр
чыгып брифингке азыркы элде болуп аткан бүт бүдөмүк ойлорго так жооп берип койсо. Элде эмне деген мындай башаламандык, ар кандай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биринчиден, элде азыр мындай сөз жүрөт. Июнда, июльда, августта пенсия менен пособияны төлөбөйт экен деген ушундай сөз жүрөт. Мына баарыңарга урматтуу депутаттар кайрылып атса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособия мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек. Экинчиден, азыр мына Алмаз Ахматов коллегабыз көтөрдү. Ысык көлдө жанагы караколдон картошка, алма менен иштеп аткан фермерлердин бардыгы ал эмес, жөнөкөй эле шаарга кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, биз акысыз өткөрүп атабыз. Азыр кээ бирлөр эсептеп атат, 6 миллионду, 6 миллион элди 2000 сомго көбөйтсөк, баланча миллион акча болот экен, аны дагы бу бийликтегилер жейт экен деген сөз пайда болду. Ошондуктан өкмөт башы чыгып так кес айтып коюш керек. Жок, андай болбойт. Акысыз бизде медицина. Ал болгону жанагындай корпоративдик клиенттер үчүн Кумтөр болобу, Мегаком болобу, өздөрүнүн өтүнүчү менен ошондой гана адамдар үчүн болгон убагында деп. Үчүнчүдөн, мигранттар боюнча неме баарыбыз кайрылып атабыз. Өкмөт же ачык жооп бербейт. Ачуу чындыкты айтып, анча-мынча жаман көрүнгөндөн коркпош керек. Премьер-министр ошол эле бүгүн чыгып брифингде айтсын. 8000 мигрант алып келдик. Жатаканасын тамак ашы мындай кылдык. Эми азыр алып кететкен деп кече 500 адамды алып кетти деп кайра чек арага келип атышат. Алып келе алабы же келе албайбы? Эгер келе албаса, жаман көрүнгөндөн коркпой эле айтыш керек. Туруп туруңуздар, күтүп туруңуздар, биз мындай жардам беребиз деп. Анан аларды үмүткөр кылып коюп биз мындай улам ар кандай бир ишенип кетип атышат да ар кандай сөздөргө.